Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Камактагы саясатчы Жээнбеков ишкер чөйрөгө кайрылды. Ширин Айтматова президенттин кабыл алуусун суранды. Дастан Сарыгулов: президент чимкирик парламент менен мамлекетти туңгуюктан алып чыга албайт. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Айзенбек Бекназаров Малайзияга жөнөп кетти. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров Facebook баракчасына жазды. Ал атасынын Кыргызстан менен Малайзиянын мамилесине өзгөрүүлөр алып келерине ишенимин билдирет. Атамдын мүнөзүн жакшы билем. Эс алуу эмес, эки өлкөнүн мамилесинде, катташында, алыш беришинде өзгөрүү сөзсүз болот. Биздин үй бүлө канчалаган сыноодон өттүк. Биз сынбадык жана сынбайбыз. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат, дейт ал. Парламентке быжыраган партиялар келсе, саясий комбинаторлор Бабановду алып ыргыткандай эле премьерди оодарат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алмамбет Шыкмаматов майдан көрсөтүүсүндө айтты. Мисалы, Германияда парламенттик шайлоо менен эл президентти шайлагандай эле болушат. Анткени 4 жылга партиялар келет жана эң көп добуш алып келген партиянын лидери премьер-министр болот. Ал утту, аны эл тандаган деп 4 жыл башкарат. Ал эми коалициялык көпчүлүк анын колдоого мажбур болот жана 4 жыл иштейт. Эгерде ошондой туруктуулук болсо 3% болгону деле жакшы. Бирок Кыргыз реалдуулугунда Жогорку кеңешке быжыраган майда партиялар келсе, саясий комбинаторлор батилие табылып, Бабановду жыга чапкандай премьерди алып ыргытат, деди Шыкмаматов. Кой таштагы окуялар боюнча оор кылмыштар үчүн шектүү катары абакта отурган Равшан Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбеков менен ишкерлердин жолугушуусу боюнча пикирин билдирген. Камактагы саясатчы түрмөдө отурган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү көп экенин белгилеп, алардын көбүнүн иштерин күч органдарынын туура эмес аракеттери менен байланыштырган. Равшан Жээнбеков президент бул абалды өзгөртүүгө күчү жетпейт деп эсептейт. Ал ишкерлерге өз күчүңөргө таянып, мамлекеттик башкарууда ишкерликти колдоо жаатында реформа жүргүзүүгө көз каран эмес, сот, парламент түзүүгө убакыт келди деп кайрылган. 26 январда президенттин аппаратынын өкүлү Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөлөрү менен жолугушкан. Анда Ширин Айтматова президент менен жолугушуу уюштурууну суранган. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын мүчөсү Нурсултан Акылбек маалымдады. Бирок ал президенттин аппаратынан келген өкүлдүн аты жөнүн ачык айткан жок. Жолугушуу Үмүт 2020 саясий кыймылынын кеңсесинде болгон. Ууруларга каршы күрөш тандоо жолу менен кетип жатат. Чыныгы күрөштү башташ керек. Сөз эркиндигине, кыймылдын мүчөлөрүнө кысымды токтотуу керек экенин айтканбыз. Баарын жазып алып кетти. Азыркыга чейин жооп боло элек. Айтматова президент менен жолугуп, чыныгы абалды айтып берүүнү каалаганын айткан, деди ал. 18 январда Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширин Айтматова президентке ачык кайрылуу жиберип, кыймылдын өкүлдөрүнө куугунтук болуп жатканын айтып чыккан. Ал кыймылдын кандайдыр саясий дымагы жок экенин, өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөөнү гана көздөп жатканын билдирип, президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусун өтүнгөн болчу. Үмүт 2020 кыймылы буга чейин бир катар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өз иликтөөлөрүн жарыялаган. Анын ичинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана кирешеси тууралуу иликтөөлөрдү жүргүзүп, реакция митингине активдүү катышкан. Ошондон бери кыймылдын өкүлдөрү куугунтук менен опузага туш болуп жатканын айтып жүрүшөт. Мырзахматов Атамбаев күрөшү 2010 жылы башталып, ит жыгылыш менен уланып турган. Атамбаев 2014 жылдын 15 январында Карашев, Сарпашев сыяктуу чокморлор менен Мырзахматовду Оштун мэринен сүрүп чыккан соң, Аида Салянова башында турган башкы прокуратура Атамбаевдин айдактоосу боюнча 2014 жылдын ноябрында Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун үстүнөн бир нече беренелер боюнча кылмыш иштерин козгошкон. Бул кылмыш ишин козгоого себеп болгон Ош шаарынын эстакадал көпүрөсү болгон. Муну кийинки мэр Кадырбаев жарытып деле бүтүргөн эмес. Эл үчүн курула баштаган көпүрөнү шылтоо кылышып, мамлекеттик бюджеттен 29 миллион сом пайдасыз иштерге жумшалган деген жоктон жалганды чын кылышып, Мырзахматовду 2014 жылдын 27 ноябрында иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси менен кызматтык абалын туура эмес колдонгон деген айып тагып, ушул эле күнү камакка алыныш үчүн Мырзахматовго издөө салынган. Атамбаевга бул күрөш жеңил көрүнүп, Ош шаардык сот тарабынан 2015 жылдын 22 июлунда УККнын
304-беренесинин негизинде 7 жыл сыртынан катуу тартиптеги колонияга эркинен ажыратып, үй мүлкүнүн баары конфискациялансын деген өкүм чыгартылат. Атамбаевдин айтканын эки эсе мыктап аткарышкан Ош облустук соту 2015-жылдын 17-августунда бул өкүмдү эч өзгөртүүсүз калтырат. Улуттар биримдиги партиясынын парламент депутаты Искендер Гайыпкулов менен Мырзахматовду колдогондор тобу Жогорку сотко кассациялык даттануулар менен кайрылышкан. Жогорку кеңештин сайтынын айтуусунда Мырзахматовду колдоочулар тобу Ош областтык жана Ош шаардык соттордун өкүмдөрүн жокко чыгарып, бул жерде кылмыш иши болбогондуктан адилеттүүлүккө келип, актай турган өкүм чыгарып беришин талап кылышууда. Жогорку соттун жыйыны бул кассациялык даттануулардан кескен жыйынтык чыгара алышпай, улам кийинки жыйынга калтырып келишет. Эгер Жогорку сот тарабынан адилеттүү чечим кабыл алына турган болсо, Мелис Мырзахматовго канча жылдан бери Атамбаев тарабынан жалган кылмыштар козголгону мыйзам жүзүндө аныкталмак. Азизбек Элдибеков, Назар Ньюс, KG. Дастанова өлкө президенти өткөн жылдын 25-декабрындагы маалымат жыйынында Атамбаев өзүн да, мени да, мамлекетти да туңгуюкка алып келди деп айтканын кандай кабыл алып, кантип түшүндүңүз? Бул ачуу чындыкты президент элге айтпай койсо деле болмок. Бирок айтканы президент акыйкат сүйлөп, чындыкты ыйык тутуп, өлкө абалын терең билип, эл тагдырына бушайман болгонун көрсөттү. Ошол эле учурда Атамбаев мамлекетти 6 жыл кантип башкарганына саясий баа берди. Юдахиндин сөздүгүндө туңгуюк деген сөздү бездна, пропасть деп түшүндүрүптүр. Мамлекетибиз чын эле пропастын кырына келип, ага кулап кетчүдөй абалдабы? 24-февралдагы Коопсуздук кеңешинде 2018-2019 жылдарда Коопсуздук кеңештин чечимдерин аткарбаган үчүн 30га жакын чоң жетекчилерге чара көрүү тапшырмасын президент өзү берди. 3-5 жетекчинин иштегени начар болсо бир жөн, бирок 30 жетекчи Коопсуздук кеңешинин төрагасы. 3-5 жетекчинин иштегени начар болсо бир жөн, бирок 30 жетекчи Коопсуздук кеңешинин төрагасы. Президенттин тапшырмаларын аткарбаган, алар президенттин саясатын колдобой, саботаж кылып жатканы деп түшүндү көпчүлүк. Тергөө менен сот коррупциялык иштерин далилдеп, 12 жылга кесилген кылмышкерлерди соттор менен чырмалышкан прокурорлор эркиндикке чыгарып жибердиңер деп президент ачууланганын жалпы эл көрдү го. Эл көрүп ыраазы болду, бирок соттордун тартип комиссиясы ошол сотторго сөгүш жарыялап гана тим болду. Ишиңерди улантып, кылмышкерлерди бошото бергиле, алган чай пайыңарды биз менен бөлүшө бергиле дегенсип. А чындыгында тартип комиссия бул чечим менен президент ачуулана берсин, биз каалагандай кыла беребиз дебеди. Бир сөз менен айтканда, тартип комиссиясы өз чечими менен президент ким эле, ишти биз чечебиз дегендей элге түс көрсөткөндөй болду. Интернеттеги пикирлерди окусаңыз, коомчулук мындан да ачуу сөздөрдү жазып жатпайбы? Соттор мас абалында машина айдап авария кылып жатса, баңгизат менен кармалгандарды эркиндикке чыгарып, Шадиевдин камакка алынган мүлкүн камактан чыгарып жатса, ачуу сөздөр айтылат да. Ушул фактылар менен 6 жылдан бери жүрүп жаткан сот реформасына турмуш өзү калыс баасын берди десек болот. 1,5 миллиард эли бар Кытайда мындай соттор атууга кетет. 6 миллион эли бар Кыргызстанда мындай соттор уланбайып, иш улантып, кызматтан көтөрүлө берет. Кытай ошол үчүн өркүндө өсүп, Кыргыз мамлекети туңгуюкка келип турат. 8 февралда өткөн курултайда экс башкы прокурор Байтемир Ибраев жаңы кабыл алынган 5 кодекс тергөө менен сот тармагын башламанга алып келди деп бекер айтпаган турбайбы? Чимкирик парламент 5 кодексти окубай, талкуулабай, бир күндө 5 окуудан өткөрүп кабыл алса, анан кандай жыйынтык болмок эле? 5 кодексти даярдагандарга 390 миллион сом, 6 миллион доллар акы төлөнсө, анан кантип бир күндө жогорку кеңеште алар өтпөй калсын деген пикир жүйөлүү болгондой болуп жатпайбы? Андай болушу да мүмкүн, бирок бул иште Атамбаев калтырган мурас өлкөнү туңгуюкка алып келген көп себептердин бири. Элдик курултайда сиз курултайдын атынан президентке кайрылалы деп сунуш кылдыңыз. Кайрылуунун кыска мазмуну эмнеде? Атамбаевдин кадрлары жана Атамбаев өзү баа берген Чимкирик парламент менен президент мамлекетти туңгуюктан алып чыгып кете албасын 2018-2019 жылдары ачык көрсөтүп койду. 7-8 августта Кой Ташта абал курчуп турганда саясий партиялардын айрым жетекчилери заматта Атамбаев тарапка өтүп кеткенин эске алсак, партияларда өлкөнү туңгуюктан алып чыгып кете албасын элдин көзү жетип турат. Андай болсо президент кимге таянат? Элге, эл ичинде жаштарга, мекенчил күчтөргө, ак элечек апаларга, ак чолк энелерге. Акимдер тизме менен жиберген дүжүр-бүжүрлөргө эмес, эл шайлаган делегаттар менен бирге президент курултай өткөрүп, кантип элди туңгуюктан алып чыгабыз деп кеңешип, элге таянса абалды оңоп кете алат. Бөлөк жол жок. 24 февралдагы Коопсуздук кеңеш Тоо-Кен тармагындагы абалды канааттандырарлык эмес деп алады. 2 жыл мурун эле президент Тоо-Кен тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетиптир деген.
андан бери чара көрсө болот беле? Болот эле, бирок болгон жок да. Жалаң эле соттор менен чырмалышкан прокурорлор саботаж кылбай, Тоо-Кен тармагынын каймагын калпып жегендер да саботаж кылып жатат да. 2 жыл Бишкек ЖЭБ, Тарых музейи, Чолпон Ата ипподрому жана башка коррупциялар убакытта алып койду го. Дача суу, 2 түндүк түштүк жолу, жер үй, кумтөр жана башка иликтенчү иштер дагы 2 жыл убакытта алып кетсе, президенттик мөөнөт бүтөөр абал өтө оор болору шексиз. 8 февралда өткөн элдик курултай эл көп нерсени түшүнүп билип калганын көрсөттү. Эң өкүнүчтүүсү, эл эч кимге ишенбей, бийлик дегенде эле кыжырланып калыптыр. Бир дүжүр чыкты, эл чуу салып сүйлөтпөй койду. Саясий партиялар менен кошо дүжүрлөрдүн доору да бүтүп баратат окшойт. Жакында Манас жаңырыгы телеканалынан 800, 700, 600 жыл мурун жазылган тарых китептерден алынган сүрөттөрдү элге көрсөттүңүз. 13, 14, 15 кылымдарда Иран, Афганистан, Орто Азия, Индия жана башка жерлерди башкарган падышалар ак калпак менен такта отурганын эл көрдү. Ошол окуя тууралуу кыска айтсаңыз. Бул өзүнчө чоң сөз. Орто кылымдарда Илхан падышалар доору кыргызга таандык болгон. Илхан кыргыздын эл ханы деген сөзүнөн. 2011 жылы Москвадан чыккан Азиатская Европа деген китептин 1106 бетинде Кыргыз-Сарская династия тюркских народов деп жазылганга толук негиз бар. 1,5 кылым уланган тарыхчылардын шумер тили кайсы элге таандык болгон деген талашына чекит коюлганын айтып чыктыңыз. Мунун кыргызга кандай тиешеси бар? 2017 жылы Нью-Йорк шаарында 2 томдук китеп чыкты. Чопо жазууларынын арасынан бир сүйлөм толук сакталыптыр. Ал сүйлөмдө 1 ары 16 ок барабар деп жазылыптыр. Ары дегенди бүгүн бал чилектейбиз. Булак жаңы орду.